Дан куурайдын дарылык касиети. Суткасына 3 стакан дан куурай жеп туруңуз. Дан куурай курамында салицил кислотасы көп болгон пайдалуу жемиш. Аллергиясы жок кишилер үчүн бал аралаштырып колдонуу ден соолукка пайдалуу келет. Курамында фолия кычкылдыгы, жез, А, В2, ПП, Е жана С витаминдер топтому бар. Андан сырткары магний, калий, пектин, май, глюкоза, сахароза, цинк жана башка пайдалуу микроэлементтер керектүү витаминдерге бай келет. Ар кандай оорулардын алдын алуу үчүн бир суткада 3 стакан дан куурай жеп койсо жетиштүү болот. Заара айдоочу касиетке. Дан куурайды байыркы гректер дароо өсүмдүк катары колдонуп келишкен. Курамындагы салицил кислотасы заара айдоочу касиетке болгондуктан аны колдонгондо көп заарагылуу, тердөө пайда болот. Андыктан бул жемиштен жасалган суусундукту күн ысык маалда ичкен пайдалуу. Суусунду жакшы кандырып, кишини сергитет. Булчуңдарга, жүрөккө, боорго жакшы жардам берет. Иштөөсүн жакшыртат. Ошондой эле канды коюлтуп, токсиндерди бөлүп чыгаруучудагы мүнөзгө ээ. Радикулит, аз кандуулук, атеросклероз менен жабыркаган адамдарга жардам берет. Ысык эмес, жылуу чайга салып ичкен пайдалуу. Көпчүлүк учурда сасык тумоого кабылып калганда чайга салып ичебиз. Бирок аны туура колдонуу шарт. Аны сууга демдеп кое турган болсок, 3 мүнөттөн ашпашы керек. Ошондой эле жаңы кайнаган эмес, сууп калган кайнак сууга аралаштырып ичкен жакшы. Себеби кайнак суу анын курамындагы пайдалуу витаминдерди жок кылып коет. Көптөр андан жасалган кыямды дагы абдан пайдалуу деп келишет. Бирок кайнатылып жасалган кыямдын витаминдүүлүгү аз болот. Ошондой эле анын өзү жана кыямы мыкты аспирин болуп саналат. Андан тышкары заараны көп бөлүп чыгаруучу мүнөзгө ээ. Андыктан ал ар кандай бактериялар, вирустар менен күрөшүүгө жардам берет. Беттин түсүн жакшырткандыктан аны колдонуу айымдарга көбүрөөк сунуш кылынат. Адамдын организминде керектүү витаминдерден тышкары дагы минералдар абдан чоң роль ойнойт. Маселен, курамына дан куурай кирген бал адамдын нерв системасынын жакшырышына шарт түзөт. Андыктан нерви көп чарчап, стресске көп кабылган адамдарга көбүрөөк колдонуу сунуш кылынат. Курамындагы салицил кислотасы болгондуктан ал муун ооруларга да жардам берет. Магний жүрөк жана нерв ооруларын жөнгө салса, витамин К кандын суюлуп кетүүсүн алдын алат. Кимдер жегенге болбойт? Бөйрөк ооруларында, боор ооруганда, подагра, гастрит жана ашказан жарасы барларга колдонууга тыюу салынат. Дан куурайдын жалбырагы көптөгөн ооруларга миңдин бири. Аны колдонууда кишинин ишке болгон жөндөмдүүлүгүн күчөтөт. Жатындын жана ичегилердин абалын жакшыртат. Көздүн көрүүсүн жакшыртып, тамакка болгон табитти ачат жана канды токтотуучу касиети бар. Беттеги кара тактарды жана көздүн астындагы шишиктерди таркатат. Жалбырагын чай кылып демдөөдө карагат кошуп ичсе да жакшы. Бул жемиш организмдеги токсиндерди, холестеринди тазалайт. Бул кан тамырларынын тазалануусуна жакшы шарт болот. Кан тамырларды тазалоо менен бирге кан басымдын бирдей калыпта болуусуна жардам берет. Андыктан муну ар дайым жеп жүргөндө адат кылган кишилердин кан басымы көтөрүлсө да, кайра тез калыбына түшөт. Бет терисин жашартат. Бул дары жемишти косметологияда колдонуу кеңири тараган. Андан бетке маска жасап жапса жакшы жыйынтык берет. Теринин жаштыгын сактайт. Теринин өңүн нормалдаштырат. Клеткалардын жашаруусуна жардам берет. Күзгү жана кышкы аба ырайындагы абалдан терини коргойт. Терини жылмакай, жылтырак абалга алып келет. Жемишти майдалап, ага бет териңиздин тибине жараша жумуртканын сарысы, лимон ширеси жана башка кошуп жасап колдонсоңуз болот. Тамак сиңирүүнү жакшыртат, ичегилердин иштөөсүн нормалдаштырат. Жүрөктүн ишин чыңдайт жана кан азыктын алдын алат. Кандагы холестеринди тазалайт. Табарсыктын ишин жакшыртат. Заара жолдорун тазалайт жана заараны жакшы айдайт. Заара айдоочу жолдорундагы табарсыктагы өтө майда таштарды, кумдарды тазалоого жардам берет. Эркектердин оорусу болгон простатитте дагы бул жемиш жакшы жардам берет. Мындай учурда бул жемишти көбүрөөк жегенге аракет кылган эркектер үчүн пайдалуу. Өзгөчө врачтын жазган дарылануу маалында колдонгон жакшы жыйынтык берет. Пайдалуу кеңештер жакса, ылдыйдагы подписайцияны басып, биздин каналга жазылып коюшуңуздарды суранабыз.
себеби чыккан видеолорду биринчилерден болуп көрүү үчүн. Дос тааныштарыңыздарга соцсеттерден бөлүшүп жүрсөңүздөр болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.